Жакин Самит уулу. Президент мырза, сиз билбей калдым деген Токторбаевдин кечээги иштеринде бүгүн Туркияга кетип жаткан алтындарды да Куда сөөктөрүңүздүн эмне кылып жатканын да эл баягы эле билип алган. Сиздин ушинтип көрмөксөн болуп жатканыңыз мамлекетти жаман жагына сүйрөп баратат. Саясий жоопкерчилик деген күнөөнү ылдыйдагыларга түртө салуу эмес, элдин алдында да, жараткан алдынан да жооп бере билүү деп жазат ал. Алтынай Ажиматовна, тиги Арзибаев мырза Мелис Мырзахматов Ахматбек Келдибековго 3 гектар жер сатканын далилдеп берсин. Мына документ турат. Анан калса 2019-жылы Мелис Мырзахматов Ош шаарынын кала башчысы эмес болчу. 2016-жылы 18 февралда Кудайоров Сайпидин Боронбаевич жер тилкесин сатып алган. 2019-жылы 3-майда Дорбанов Мирланбек Абдыкамытовичке саткан. 2010-жылы 10 декабрда Дорбановдон Ахматбек Келдибеков 26,9 сотук жер тилкесин кызыл китеби менен сатып алган. Арзыбаевдин оюнча Ахматбек Келдибеков жер сатып алганга же мыйзам тыюу салган беле. Анан Арзыбаев айткандай, ал жерге Ахматбек Келдибеков эмес, Golden House курулуш компаниясы курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Эң негизгиси, шаардык кеңештин депутаты Кыргыз Республикасынын президентине уялбай жалган маалымат бергени үчүн, бүтүндөй кыргыз элине такталбаган маалымат таркатканы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керекпи, дейт Алтынай Ажиматовна. Айжигит Матраимов. Кечээ эле парламенттин трибунасынан аткаруу бийлигин сындаган үн бар болчу. Ал Жанар Акаев эле. Бир эмес бир нече чакырылышта депутат болуп, элдин үнүн жеткирген, катачылыктарды ачык айтып, эмне үчүн мындай деген суроону көп узаткан. Бүгүн болсо өзү аткаруу бийлигинин ичинде, балким азыр министрлерди, мэр, акимдерди мурдагыдан да жакшы түшүнүп жаткандар. Чечим кабыл алуу, эл менен иштөө сырттан көрүнгөндөй жеңил эмес экенин сезип жаткандар. Башкысы депутат кездеги принциптер, ошол талапчыл көз караш сакталса, аткарылса болду. Сындаган кезде кандай гана болгон болсо, жоопкерчилик келгенде да ошондой болуп, элдин талабын аткарса билген мэр болсун. Жанар Акаев мырза, ишиңизге ийгилик. Санжардын табышмактуу өлүмү, ким күнөөлүү? 6 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүм Санжар Нурлановдун сөөгү 10 апрель күнү саат 8:30 чамасында Бакаята конушундагы көлмөдөн табылды. Маркумдун аталаш агасынын маалыматына ылайык, Бакаята конушундагы көлмөдөн малчы көрүп, тиешелүү кызматтарга кабар берген. Бул факты Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, өлүмдүн так себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иш-чарасы жүрүүдө. Эске салсак, 4 апрель күнү 18:30 чамасында Шабдан Баатыр көчөсүндөгү үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Булак Супер KG. Улуулук жөнөкөйлүктү Айзада Арабаева. Сүрөттөгү аял Германиянын канцлери Ангела Меркель өмүрлүк жолдошу менен базардан кайтып баратат. Ал көп кабаттуу үйдө эл катары жашайт. Меркель мамлекеттен бир да акысыз кызмат же буюм пайдаланбайт. Үйү, свети, газы, суусу же телефону болобу, айтор бардык кызматтар үчүн өлкө казынасынан бир тыйын ажыратылбайт. Баарына өз айлыгынан төлөйт. Эгер штрафка тартылса, аны да чөнтөгүнөн төлөйт. Бир фото журналист Меркельге ушундай деген болчу: эсимде, сизди дал ушул кийимде 10 жыл мурда да сүрөткө тарткан элем. Меркель журналисттерге төмөндөгүчө жооп берген: мен эмес, элинин кызматындагы адаммын, модель эмесмин. Чыныгы лидер деп атаса болгудай. Сиздин пикириңиз кандай, замандаш?